Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Алгач эле сиздерге жакшы кабар менен тааныштыра кетели. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Telegram мессенджер аркылуу баңгизат сатууну чектөө үчүн Павел Дуров менен сүйлөшүүдө. Учурда баңгизат саткан соц тармактагы баракчаларды толук жаап койгонго мүмкүнчүлүк жок. Азыр мыйзамдарды карап жатабыз. Алар жол берсе, сот аркылуу андай сайттарды жабууга мүмкүн болот. Мындан тышкары, Telegram мессенджеринин ээлери Павел Дуров менен баңгизат саткан каналдарды жаап, жарнама бербегиле деп сүйлөшүп жатабыз, деди Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев. Москвада жүргөн биздин көптөгөн мекендештер жумуш издеп, жеңил акчага алданып, кылмыштарга айыпталып, камалып жаткан мекендештерибиз дагы көбөйүүдө. Андыктан өзүңүздөр этият кылып, Telegram группаларындагы жарнамалардан этияттаңыздар. Маалыматты жакындарга бөлүшүп коюңуз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын депутаттары TikTok сервисине коюлган бөгөттү алып салууну сунуштоду. Марлен Маматалиев аталган сервис жабылганы менен жаш балдарга чейин тиркемени VPN аркылуу колдонуп жатканын айтып, мындан пайда жок экенин белгиледи. Азыр TikTok соц тармактарынын Орто Азияда директору кыргыз бала болуптур. Ал Кыргызстанга келип, бул жактан өкүлчүлүк ачып берейин. Укук коргоо органдары менен чогуу иштешейли. Аларда маалымат түшсө, заматта баракчаларды жаап турам деп айтыптыр. Биз болсо сервисти жаптык дегенибиз менен азыр баары өзгөчө окуучулар активдүү колдонуп жатышат. Ошондуктан тиешелүү министрлик сервистин жетекчилиги менен таанышып, Кыргызстанда өкүлчүлүктү ачсак деди Маматалиев. Дастан Бекешев кесиптешин колдоп, TikTok учурда жарнама аркылуу туризмди өнүктүрүүгө да жардам берерин кошумчалады. Өкмөткө бул тууралуу дагы ойлонуп, бөгөт алып салууну сунуштаймын деди Бекешев. TikToктун канчалык пайда зыянын бар экенин комментарийга жаза кетиңиздер. Кыргызстанда TikTok ачылганы жакшыбы же жаманбы? Кандай дейсиз? Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Ал эми Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты Володин орус театрын Тажикстанга курууну сунуштады. Анткени бул театр орус тилин жана маданиятын үйрөнүү үчүн Россияга келип иштей турган мигранттарга жардамы тиет деген ойдо. Мы решение приняли с вами об обязательном знании русского языка для детей-мигрантов. А это значит, надо уже в своей стране, прежде чем к нам приезжать, изучать наш язык, нашу культуру. Поэтому и театры будут более востребованы. Ранее принятые нами решения ужесточения порядка миграционной политики, особенно борьбы с незаконной миграцией, создадут условия и предпосылки к тому, чтобы наши театры посещались на территориях стран, откуда к нам приезжают люди работать, более активно. Чье имя носит театр? Маяковского. Вот смотрите, у нас дискуссия постоянно. Мы, понятно, представляем разные политические фракции, но ни у одной из фракций не было возражения, чтобы этот театр носил имя Владимира Маяковского. Именно Маяковскому принадлежат слова «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Мекенибиздеги дагы жакшы бир кабарды сиздерге айта кетели. Кыргызстанда ноутбук чыгарыла баштады. Ата мекендик өндүрүштөгү ноутбуктардын биринчи партиясы Караколдун мугалимдерине берилди. Алтын казык брендинин компьютерлерин техникалык комиссия текшерип чыккан. Бийлик республика боюнча мугалимдерди өзүбүздө технопарктан чыккан гаджеттер менен камсыз кылаарын айтууда.
Ноутбук алган мугалимдер мындан ары бардык иш кагаздарын электрондук түрдө жасашат. Кыргызстаныбыз өнүгүп алдыңкы өлкөлөргө кошула берсин деп жакшы сөздөрү жаза кетиңиздер. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936-111-79-11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.